Каза бул фарз милдет. Ошон үчүн биринчи карз окуш керек. Сен күнүгө намазы менен кошо, парзы менен кошо казанды окуш керек. 10 жылдык, 20 жылдык казаны бүтүрүш керек. Эртең Аллахтын астына барганда ошол суралат биринчи сага. Ошон үчүн ким тахаджуд окуйса, нафил намаздарды көп окуйса, анын ордуга каза окуган абзел. Казаны окусун дагы, анан окуса 2 рекет, 4 рекет тахаджуд окуп кое берсин мейли. Бирок казаны таштабаш керек. Каза биринчи очурутта эртеге Кудайдын астына барсаң, сен тахаджуд неге окубадың, неге нафил окубадың сурабайт. Неге казаңды окубадың деп сурайт. Ошон үчүн казасы бар туугандарга баардык айтабыз, казаны эң биринчи окуш керек. Анын эң жеңил тарикасы күнүнгө намазга кошуп окуй бериш керек. Күнүнгө намаз менен чогуу окуп келе бериш керек. Фажирда, зухурда, асырда кайсы вакыттар макрух болбосо, ошол вакыттарда күнүнгө окуй берсе, 1 жылда 1 жылдык намаз окулуп калат. 10 жылга барып, иншалла 10 жылдык намаздан кутулат. Айтканбыз өткөн сабактарда, эгер окубай калса, анда фидиясын берет. Жөн кутулбайт. Окубай калды, аны фидиясын берет. Фидияны дагы 4 адам келип сени ал, мени ал деп туруп эле дабыра кылып кутулуп калбайт. Аны хакыйкатта фидия орозо өлчөмүнчөлүк берет. 5 вакыт намаз, витр важип менен 6 намаз болот. 6 намазга фидия берет. 6 намазга жок дегенде 10 килограмм будайдын акчасын же будай берет бир күнгө. Бир күнгө 10 килограмм будай деңиз. 10 күндө канча болот? 100 килограмм болуп калат. Эсептей берем. Ошончо бере турган нерсе бул милдеттүү нерсе. Намазды окуп кутуласың, же казасын кармайсың, же фидиясын бересиң. Аны Алладан сурайсың, Алла Таалам мени кабыл кыл деп. Жөн эле окубай калдым, менин убактым болгон жок. Эми окудум, окуганыма 5 жыл болду, 10 жыл болду, калган эми Кудай кечирет деп кутулбайбыз. Бул милдетибиз, сөзсүз түрдө окушубуз керек. Ошого сөзсүз түрдө аракет кылайлык. Кудайга шүгүр ушундай адамдар бар. 45 жылдык намазды окуган 3 жылда бир адамды көрдүк биз. Бир аксакал киши 45 жылдык намазын 3 жылда окуптур. Субханалла. Алла Таала намаз окуганга тауфик берген, 2 жыл намаз окуп жүрүп, кийин каза окуш керек экенин билип туруп, 3 жылдын ичинде окуп коюптур. Түнү күн кышында түн узун дейт, ошо түнү менен туруп алып окуй берем дейт. Уйкум качат экен, караганда дейт, окугум келбейт, уйкум келбейт дейт. Баамнатка чейин окуй берем деп 45 жылдык намазды 3 жылда окуп коюптур. Алла кабыл кылсын. Ушундай адамдар бар. Ошон үчүн намаздын казасын окуш шарт. Орозонун дагы казасын тутуш шарт. Көпчүлүк кармабай жүрө берет. Бизде эң жакшысы орозону мына кыштагы күндөрдө. Ноябрь, декабрь, январь, февраль өтө күн кыска болот. Өтө күн кыска болот. Күн ысык да болбойт, чаңкабайсың, күн да кыска, ичиңде да калбайт. Ушул вакыттарда кимдин казасы болсо каза кармасын. Өзгөчө аялдар нифас, хайсиет окуй албай калат, кармай албай калат, аларга да жакшы, эркектерге да жакшы баарыбызга. Жок дегенде ушул вакыттарда биз орозо кармашыбыз керек. 3 айда 3 ай кармасак, 3 айдык, 3 жылдык орозону кармаган болобуз. Ошон үчүн орозо жана намаз булар фарзы айн амалдар. Буларды окунбайынча, казасын бермейинче кутула албайбыз. Фидиясын беребиз, башка жолу жок.